Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Назарыңыздарда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин 4-чү бөлүгү. Кээде керимселдин толкундары келип, аттардын таноолоруна ак шур ширетип, чаңыган жал койругун жайбаракат оодараштырып, жол боюндагы шыбактардын баш-башын ыргап, жылжып келет. Бул эмнеси жаан болобу? Деп жаттым мен. Ошондо жүрөктү сыдырган жалгыздык ичимди аңкылдатып, алда эмнеден коркконсуп, аттарды тындырбай айдап отурдум. Мен гана эмес, узун шыйрак боз тоодактар да бир нерседен чоочуган өңдөө эңтеңдешип, чий аралап коктуга жашынышты. Курмушнун үзүндүлөрүндөй карайган төө жалбырактын сыныктарын шамал алдагайсы жерден жол үстүнө айдап келип жатты. Биз жакта мындай жалбырактар болбойт. Түрү бул Казактын чөлүнөн келген болуш керек. Айланада да эч бир жан жок. Данияр көрүнбөйт. Артта калган Жамиля да жок. Тигине жылт этип күндүн чети жашынды. Чаалыккан тала тунжурап уйкуга бөлөндү. Кырманга каш карайганда жеттим. Кырман тынч. Үп эткен шамал жок. Даниярды чакырсам, кароолчу абышка жооп берди. Ой, ал сууга кетти, аны эмне кылат элең? Анан улутунуп алып, өзүнчө кобурады. Үп болуп турганын карасаң, о алла! Шамал жортпосо, кырманда иш болмок беле. Элдин баары үйүнө кетишти. Аттарды бедеге тушап коюп, кайра келе жатканда сууга кайрылдым. Данияр адатынча тик түшкөн жардын башында отуруптур. Артынан караганда да анын кайгыга чөгүп, армандуу отурганын билүүгө болор эле. Сыңар тизесин кучактап, башын салаңдатып, жар астында көпүлдөгөн сууну тыңшап отуруптур. Анын аянычтуу отурушу жүрөгүмдү мыкчып өттү. Жанына басып баргым келип, Даниярды боорума кысып, ага өзүмдө болгон баардык жакшынакай сөздөрүмдү айтып, капасын бөлүшкүм келди. Бирок мен ага эмне дейт элем? Аны кантип жоотот элем? Бир топко чейин четте туруп, анан кайра кырманга бастым. Ушундан кийин дагы көпкө уктай албай саманда жаткан жеримден асмандагы калдайып келе жаткан булуттарды карап, адамдын турмушу эмне үчүн мынча татаал, эмне үчүн мынча түшүнүксүз болот? Деп ар кайсын ойлодум. Жамилядан болсо дагы эле кабар жок. Ал мынча эмне кечикти? Кайда жүрөт? Деп араванын кылдыраганын угууга зар болуп кулак түрүп жаттым. Же уктагандай уктап кете албай, же туруп кетпей, бүткөн боюм шалдырап кыйналдым. Үнсүз, дабышсыз, чагылгандар булут аралап, жалт-жулт кубулуп жатышты. Данияр суудан келгенде мен уктай эле келем. Ал эмне кыларын билбей, жол жакты кайта-кайта карап, кырманда басып жүрдү да, анан менин жаныма келип, саманга боюн таштап кулады. Ай, эми кетет кал бир жака. Калбайт го айылда, деп ойлодум мен. Бирок бечара кайда барар эле? Үй жайы жок, мусапыр. Кимге керек эле? Деги жаман болду. Кантер экен эми? Көзүм илинип бара жатканда, кырмандан жай келе жаткан араванын кылдыраганы угулуп калды. Жамиля келди окшойт, деп болжодум уйку аралаш. Канча уктаганымды билбейм, бир убакта эле кулагымдын түбүндө саман шырпылдап, бирөө басып келгендей болду. Канат серпкендей бир суу нерсе белимди сылап өттү. Көзүмдү ачсам, Жамиля экен. Сууга түшүп келген көрүнөт. Көйнөгүндө салкындатып, сууга сыгып келиптир. Өзү да бир түрдүү жагымдуу салкындыкты ээрчитип келди. Жамиля токтой калып, эки жагын элеңдеп карады да, Даниярдын баш жагына отурду. Данияр, мына мен өзүм келдим, деди ал акырын шыбырап. Жым-жырт тынчтык. Асман капталдап, чагылган ылдый сөйлөдү. Сен таарындыңбы? Катуу таарындыңбы, я? Дагы эле айлана тып-тынч. Нары сууда кемерленген жээк чолп этип жумшак кулады. Бирок мен айыптуу билем. Сенде да айып жок. Тоо кыркалап күн күркүрөдү.
Чочуп кеткен Жамиля жалт бурулуп караганда чагылган анын жүзүн жап-жарык кылып көрсөттү. Ошол замат Жамиля Даниярды кучактап жакындай бергенде, ал аны өзүнө тартып, кучагына кысты. Саман менен суналып Жамиля анын жанына жатты. Акыктап күйүккөн шамал талаадан жулунуп келип, Саманды уйгу-туйгу сапырыштырып, кырмандын четинде кыңырыла түшкөн боз үйгө бир тийип, жол менен сабалап коюндады. Чагылгандар булуттун арасында көгүлтүр жалын ойнотуп, карагай сынгандай кургак чатырап күн күркүрөдү. Бүт денем дүркүрөп, сүйүндүм да сүрдөдүм. Күн күркүрөгөн акыркы чагылган добул табияттын сүрдүү көркүн ачып, жайдын аягын бүтүрүп келе жатты. Мына ушул эчтекеге токтолбос күчтөй демидип, Жамиля Даниярга шыбырап жатты. Чын эле күмөн санадыңбы? Кантип эле сени бирөөгө алмаштырайын? Керек эмес, түштөн кийинки сүйүүсү өзүнө буйрсун. Мейли, ким эмне десе да, мен сеникимин. Жалгызым, секетим, эч кимге сени ыраа көрбөйм. Мен сени бүгүн эмес, кечээ эмес, сыртыңдан билгендей бала болуп эс тарткандан бери сүйөм. Мына эми сен да мени издеп келдиң. Жашылала көгүлтүр чагылгандар ийме-чийме сынып, жардын артына сууга түшүп жатты. Саманды чаба чирткилеп, жаандын алгачкы тамчылары тыбырай баштады. Жамилям, жаным, калкатайым, кызыл гүлүм, Жамалтай, деп Данияр кыргыз менен казакта болгон эң назик аттарды сүйгөнүн арноодо. Мен дагы сени алдагачан сүйгөм. Өмүрүмдө көрбөсөм да, окопто жатып сени ойлогом. Көрсө менин сүйгөнүм туулган жеримде тура. Көрсө ал сен экенсиң. Жамилям, кызыл гүлүм, бүркүтүм, шаңшыган бүркүтүм, бери болчу. Көзүңдү көрсөтчү. О, шаңшыган бүркүтүм. Жаан күчөп келди. Шамал учурган үйдүн үзүгү, кулаалы канат каккандай далбалаңдап жулунду. Бирде кыйгачынан, бирде тик коюлган нөшөр жерди сагынгандай үстү-үстүнө өпкүлөп, асмандын каптал-капталынан көчкү жүргөнсүп күн күркүрөдү. Кызгалдактын жазгы өртүндөй жалын алган чагылгандар тоо боорлоп, төш-төшкө жайнады. Жаан күчөй берди. Мен болсом саманга көмүлүп, так коктун астында тикилдеген жүрөктү сезип жаттым. Ушул учурда менден бактылуу, менден таалайлуу эч ким болгон эмес чыгар. Көптөн бери сыркоолоп, бүгүн эшикке чыкканда, асманда жаркыраган күндү көргөнсүп, жер үстүндө жашоонун өзү канчалык жыргал экенин билгенсидим. Жаан да, чагылгандардын жарыгы да самандын астында жаткан жериме жетип жатты. Бирок мен андан жүдөп жыйрылган жокмун. Көзүм илинип жатып, өзүнчө эле күлүңдөп жаттым. Кулагым чалган эмне болду экен? Жамиля менен Даниярдын шыбырашканыбы? Же бастап келе жаткан жаандын саманга шыртылдап тийгениби? Деп жаттым мен өзүмчө. Чын эле күздүн кабарчысындай болуп, нымдалган саман менен кыярган эрмендин кеч күздөгүдөй жылуу деми мурунга келип жатты. Ал эми күзүндө биздин тагдырыбыз кандай болоорун эмне үчүндүр ойлоп аптырмын. Ушул күз 2 жыл үзгүлтүктөн кийин мен кайра мектепке бара баштадым. Сабактан кийинки бош убакытта көп учурда баягы суу боюндагы жар үстүнө барып жүрдүм. Кырман ал кезде аңкылдап ээн калган. Бул жерде мен мектептен алган боектор менен өзүмдүн биринчи этюдтарымды, сүрөттөрүмдү тарттым. Андагы сүрөтчүлөр анча деле жакшы болбосо керек, анткени ошондо эле мага көп жакчу эмес. Боекторум начар көрүнөт деп ойлончумун ичимден. Атаңдын көрү, чыныгы боек тапсам,
кандай сонун болор эле. Ушундай дегеним менен ошол чыныгы боектор кандай болорун өзүм да билчү эмесмин. Кийинчерээк гана сүрөтчүлөр колдонгон түбүктөгү сыкма боекторду биринчи жолу көрүүгө туура келди. Боекторго боек болсун, бирок мугалимдердин айткандары да туура болуп жатты окшойт. Сүрөтчү болуш үчүн сүрөтчүнүн өнөрүн атайлап үйрөнүш керек, анын окуусун окуш керек. Бул акыл чеки болбогону менен окуу жөнүндө менин үмүтүм да жок эле. Окуу кайда? Агаларым ошол бойдон дареги жок жатса, анан экөөдүн жалгыз бел байлар жигитин энеси окууга жиберчү беле? Муну билип, мен унчукчу да эмесмин. Бирок ан сайын окууну эстеп ичим күйчү. Анын үстүнө ошол жылкы күз өзгөчө көрүктүү болду. Колдон өнөр келсе, көргөнүңдүн баарын тартат элең. Өзүнчө сүрөт боло тургандай. Аттигинин ошондогу күз ай. Күркүрөгөн суусу тартылып, көк кашка болуп турган. Суунун астында бөгөлгөн баягы казандай таштар эми сыртка чыгып, алардын үстүнө жапжашыл, сапсары тукабай өңдүү эңгилчектер оюу жүргүзгөн. Эртең менен күшүктө бадалдын жылаңаш чыбыктары назик кызарып, жапайы терекчилер күндөн күнгө түрлөнүп кыярууда. Жайы менен жайлоодо түтүнгө ышталган жылкычылардын үйлөрү азыр чоң сайдын борул тарткан чабындысында тигинде мында карайып, ак элечек, ак көйнөк кийгендей, түтүндөр чамгарактап, этек жеңин чубалжытып, той тойлогон аялдардай айылма айыл көйкөлүшөт. Тегеректе жылкы жайылып, бет-бетинче басып кеткен үйрүн чогулта албай, тынчы кеткен айгырлар интеңдешип азанышат. Жазга чейин эми ушунусу ушул. Бейлер оңой менен үйүргө токтобойт. Тоодон түшкөн мал сары сойгок жапырып, аңыз-аңызда жүрөт. Күзгү талаанын бети изден чыбырала. Күз ушинтип эле жакшылыгын алып туруп алган жок. Көп кечикпей кара жел жүрдү. Асмандын иреңи бузулуп, кара аралаш жаан башталды. Аптасына көз ачырбаган жаан бир күнү басаңдап токтогондон мен күркүрөнүн жээгине бардым. Нары ташта каралчада жылыгын менен чычырканактын арасында бир түп тоо четин жалбырттап күйгөн оттой болуп, сүрөткө эле суранып туруп алды. Жээгте бадалдын арасында сүрөт тартып отурат элем. Кеч кирейин деп калган. Бир убакытта башымды өйдө көтөрүп, наркөзгө суу кечип келаткан эки кишини кокус көрө калдым. Алар Данияр менен Жамиле экенин дароо тааныдым. Эмне үчүндүр алардын жүздөрү чоочулап сактангандай сүрдүү эле. Данияр адатынча демите араштап, аттаган сайын анын топчуланбаган шинелинин этектери эскилиге жеткен солдат өтүгүнүн конушторуна шарпылдата урунуп келе жатыптыр. Жамиля болсо аппак жуулган жүн жоолугун салынып, үстүнө базарга кийчү кызыл ала гүлдүү көйнөгү менен чий баркыт чапанын кийип алыптыр. Бир колунда көтөргөн түйүнчөгү бар. Экинчи колу менен Даниярдын асма баштыгын кармап келе жатыптыр. Экөө кез-кез бир нерсени сүйлөшүп коюшат. Булар биздин айылды таштап бир жака кетип бара жатканын түшүнгөндө ичим тыс этип куйкылана түштү. Тигине ал экөө коктудан өтүп, чий аралап жүрүштү. А мен шалдайган бойдон алардын артынан карап, эмне кыларымды билбей калдым. Үндөйүн десем, тилим таңдайыма жармашып калгандай. Тоо кыркалап ээрчишкен булуттарга күндүн кыйыр нурлары акыркы жолу бир тийип, жерге күйгүм түштү. Айлана бат эле караңгылай баштады. Данияр менен Жамиля артына карабай темир жолдун разъездин көздөй ылдам басууда. Алардын карагандары улам алыстап отуруп, бир аздан кийин чийдин арасынан көрүнбөй калды. Мен мына ошондо гана эсиме келдим. Жамиля! Жамиля! деп күчүмдүн бардыгынча кыйкырдым. Томсоргон талаанын үстүнөн а деген жалгыз жаңырык көпкө созолонуп, муңканып басылды.
Jamila! Dedim мен. Дағы бір ачуу кыйкырып. Анан турган ордуман атырылып, тигилердин артынан жүгүрдүм. Сууну суу дебей, өтүкчөн, кийимчен бойдон түз эле сууга салганымда тызылдаткан муздак чачырандылар бетиме, бүткөн боюма жабыла берди. Ага да карабай, дагы күчөп чуркадым. Бир убакытта бутум бир нерсеге чалынып кетти эле, күү менен барып, бет маңдайыман жерге жыгылдым. Ошол бойдон башымды өйдө көтөрбөй, бетимди мыкчып, өксүп ыйлап жибердим. Астымдагы нымдуу топурак чыттанган жер, колумду, бетимди муздатып, кеч караңгысы жонума салмагын салгандай, өпкөм кысылып, чийлер менин кайгымды бөлүшүп, жан-жанымдан муң канып ышкырып жатышты. Жана Жамиланы кыйкырган үнүм дагы деле томсоргон талаанын үстүнөн жаңыргансып, кулагыман кетпейт. Жамила, Жамила деп жаш балача шолоктоп, мен өзүмдүн эң жакын көргөн кымбаттуу кишилерим менен коштошуп жаттым. Мына ушунда гана бирде ыйлап жаткан учурумда мен өзүм дагы Жамиланы сүйгөнүмдү түшүндүм. Ооба, балким бул балалык кездеги менин эң таза, наристе сүйүүм болгон чыгар. Бетимди көз жашыма сууланган жеңиме катып, дагы көпкө чейин ыйладым. Көрсө мен ушул учурда жеке эле Жамилалар менен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен дагы коштошуп жаткан экем. Караңгыда темсилеп үйгө келгенимде, биздин короодо дүрбөлөң түшүп, кимдир бирөөлөр ат токуп шашылып жатышкан экен. Осмон зөөкүр болсо адатынча мас, колуна сойыл кармап, тепсетип кетчүдөй атын жулкунта бакырат. Ой, мен айтпай жүрдүм белем? Мына эми бүт Олжобай атасына шерменделик иш болбодубу? Болот таңгыла, жеткен эле жерден тентиген ит казакты, чала казакты жыга чаппасам, атым өчсүн. Мейли 10 жыл мойнумда. Бирок көрүнгөнгө Олжобайдын катындарын талоонго бербейбиз. Аттан жигиттер кеттик. Кайда узайт дейсиң? Куугун кайсы жака ат койор экен дегенимде, жүрөгүм шуу деп муздай түштү. Эмне кыларымды билбей, айылдын сыртына чейин атчандардын артынан жүгүрүп отуруп, алардын разъезди көздөй эмес, станцияга кетчү чаң жолго түшкөнүн көргөндө гана жаным тынчыды. Анан үйгө келдим да, ыйлаганымды эч кимге көрсөтпөй, атамдын тонуна оронуп алып чүмкөнүп жаттым. Ушундан кийин айылда канча кеп сөз, канча ушак айың болду. Аялдардын баары эле Жамиланы жамандашып жатты. Акмак да, болбосо ким эле өзүнүн ырысын тебелеп, тентиге мусапыр менен ээрчип кетсин? Ошону айтчыңе, эмнесине кызыкты дейм да. Жаман шинели менен тамтыгы чыккан өтүгүнөн башка эчтекеси жок эле го. Анан эмне, коро малы бар беле? Деп дагы бирөө коштой чыгат. Үйү жок, жайы жок тентиген неме да? Мейли, өзүп ал өзүнө. Тим гой өкүнүп бармагын тиштээр али. Көрөбүз ошондо, ал сулуу сунган немени. Тобо Садыктан артык эрди ал кайдан тапмак эле? Аны айтасың, кайненесичи? Ошондой пайгамбардай болгон кайненени кайдан табат экен ал? Өз шоруна өзү түкүргөн арам, мейли. Мүмкүн жалгыз мен гана өзүмдүн мурунку жеңемди жамандабай, анын кылганын туура деп тапкандырмын. Даниярдын эски шинели менен тамтыгы чыккан өтүгүн мындай коюп, ал өзү ким экенин, анын ички байлыгы канчалык экенин мен билбегенде ким билет? Жамиля Данияр менен ээрчишип кетип, талайсыз болот деген кептерге мен эч бир ишенмек турсун. Кайта ал таалайын эми тапты деп ишенгем. Болгондо ушул апам үчүн катуу капа болдум. Жамиля менен кошо анын күч кайраты, билгиштиги кеткендей, апам өзүнөн өзү кайгыланып эңшериле түштү. Жарыктык, турмуштун агымы кээде ушинтип өзүнүн эски нугун талкалап, чукул жерден жаңы багытка бет ала турганын түшүнгөн эмес окшойт. Мисалы, чоң карылуу теректи
бурун тамыры менен омкоруп кетсе, ал экинчи тура албайт да. Апам дагы ушул сыяктуу. Мурунку күчүнөн тайганы ар бир кыймылынан байкалып калды. Башта ал ийнесин эч кимге саптатчу эмес. Намыстанып жаман көрчү. Бир күнү үйгө кирип келсем, апам ийненин көзүн таба албай, жарыкка шыкалап ыйлап отуруптур. «Ме, ийне өткөрүп берчи» деди. Ал ийне жипти калчылдаган колу менен сунуп жатып. Анан оор үшкүрүк түтөттү да, жашын сыгып жатып, өзүнчө сүйлөндү. Шорду келиним ай, эчтекеден эчтеке жок. Кор боло турган болдуң, Ушул бойдон колдо жүрсө, не деген гана киши болор эле. Кайран Жамиля. Өзүңдү өзүң өлтүрдүң. Чандың бизди, кеттиң. Эмне үчүн кеттиң? Биздин үйдө эмнеден кем болдуң элең? Шорду Жамиля. Апамдын ушинтип отурганын көрүп, сай сөөгүм сыздап кетти. Жок апа, ал шорду эмес, деп кыйкырып жибере жаздап токтодум. Апамды кучактап алып, Данияр деген кандай киши экен, мен аны кандай жакшы көргөнүмдү айтып берип, буркурап ыйлагым келди. Бирок мен бул сөзүмдү кайсы бетим менен айтат элем? Өмүр өткөнчө апамдын көңүлүндө муң калбайт беле. Ошентсем да, менин бул күнөөсүз кылмыштыгым билинбей калган жок. Арадан көп өтпөй, Садык үйгө кайтып келди. Чынын айтканда, сыртынан байкатпаганы менен, аз-аздан эле намыстанып, ич күйдүү болуп жүрдү. Ырас Осмондор менен ичкилик үстүндө отурганда оозун көптүргөндөр бар. Атасынын көрү кетсе кеткени. Жол-жолдо самсып жүрүп, акыры бир жерде аштан тороёт да. Катын деген азыр толуп жатат. Четинен чертмей. Алтын баштуу катындан бака баштуу эр артык. Аның туура го, деп Осмон жооп бере турган. Бирок ошондо бир колума тийбеди да. Кап, тигинисин селейте чаап, беркисин чачынан атка сүйрөтөт элем. Алар болжогонумда түштүккө кетишти го. Пахтага, болбосо Казакта тентип жүргөндүр. Эми бир таң калган жерим. Ушул ишти эч ким билбейт, эч ким байкабайт. Кандай болгонун сезбей да калдык. Жанагы бураңдаган канчыктын арамзалыгы жигин билдирген жок. Болбосого аны. Мындай сөздөрдү укканда каным кайнап, муштумдарым түйүлдү. Алым келсе, ушул Осмондун бетине түкүрүп айтаар элем. Баягы чөп чабыкта болгондор эсиңден чыкпай жүргөн экен, Болбосо анык арамза, анык бузулган зөөкүр сенсиң, дээр элем. Бир күнү үйдө отуруп, мектептин Дубал газетасы үчүн сүрөт тартып жатат элем. Апам да мештин жанында от жагып отурган. Бир убакытта эшик шарт ачылып, үйгө куп-куу болуп сурданган Садык акем кирип келди. Ал мени көздөй жулкунуп басканда, желбегей жамынган шинели жерге учуп түштү. «Муну ким тарткан?» деп ал чоң барак кагазды бетиме сунду. Кагаздагы сүрөттү көргөндө үрөйүм ушту. Бул менин баягы кыялымдагы Данияр менен Жамиляны калем менен тарткан сүрөтүм экен. Алар мени ошол учурда теке карашкандай болушту. «Ол да Жамиля, муну кантип таштап кеттиң экен?» Үйдүн бир жерине бекитип коюп, ошо бойдон унутуп калган го. «Мен тарткан элем», дедим мен. «Болчу, бул ким өзү?» «Данияр». «Бузуккусуң сен?» Калчылдаган Садык акем сүрөттү майда-майда кылып тытты да, жерге тебелеп, эшикти шарт жаап, сыртка чыкты. Үйдүн ичин көпкө тунжуратып, сүрдүү, тынчтык бийледи. «Сен билчү белең?» деп сурады бир убакта апам. «Ооба, билчүмүн». Апам мешке жүрүнө калып, мени ушундай бир кыжаалат болгон көз караш менен телмирип тиктеди да, биротоло чабар бармакты чабайын деп. «Мен алардын сүрөтүн дагы тартам», дедим. Апам унчуккан жок.
башын кайгылуу чайкап төмөн түшүрдү. Жерде тытылып жаткан сүрөттөрдү карап, ичимди өрттөп куйкалаган ызага чыдабай жаттым. Мейли, мен биздин үй бүлө, биздин уруу үчүн бузуку болоюн. Бирок адамдык чоң чындыкка мен кыянаттык кылган жокмун. Турмуштун чоң чындыгына мен акыр-акырына чейин адилеттүү болгом. Менин мына ушул ак ниеттүүлүгүмдү эч ким билген эмес. Аны элге айтууга да болбос эле. Анткени башкалар түгүл, жанымдай көргөн өз энем да мунун маанисин түшүнбөс эле. Апам унчукпай отура берди. Жана ыза болгонумда көзүмө жаш имерле түшкөн окшойт. Жерде чачылган сүрөттөрдүн үзүндүлөрү айлампа сууга аккансып, каалгып жатты. Жана Данияр менен Жамиляны сүрөттөгөн тирүү сыяктуу көркөм учур мээме ушунчалык кадалган экен. Көз алдыма баягы август түндөрүндөгү гүлдөгөн талаа келип, Даниярдын от менен жалын алып шаңшаган обону кулагыма угулгансып жатты. Жамиля менен Даниярдын ошондогусун эстеп, муңайыңкы жылмайып отурдум. Алардын айылдан кеткендегисин эстегенде жүрөгүмө кайрат толуп, мен дагы ошолор сыяктуу өз таалайым үчүн дайыма жолго чыгууга тайманбай бел байладым. Мен окууга кетем дедим мен апама. Сүрөтчү болгум келет, сүрөтчүнүн окуусуна барам. Атама да ушуну айтып кой. Бул сөздү айтканымда апам азыр согушта жок болгон агаларымды эстеп, буркурап ыйлайт го деген ой менен өзүмдү ошого чыдагандай кайраттандырдым. Бирок бактыга жараша апам бул жолу көзүнөн тирүүлөй жаш чыгарган жок. Болгондо өтө катуу кейип айтты. Мейлиң балам, өзүң бил. Темир канат болгон соң ар бириңер өзүңөрчө канат шилтеп келатпайсыңарбы? Биз кайдан билелик? Балким силердики чындык чыгаар. Балким алыска чабыттап учаарсыңар. Азыркы заман эми ушундай болбодубу? Окуусуна барсаң өзүң бил. Балким ошол жака барганда сүрөт тартып чиймелеген кесип эмес экенин билерсиң. Үйүңдү, ата-энеңди унутпа. Бар сураарым ушул. Ошол күндөн тартып кичи үй өзүнчө бөлүнүп кетти. Мен болсом көп кечикпей окууга жөнөдүм. Сүрөтчүлөрдүн мектебин бүтүрүп, Ленинграддагы академияга өнөрүмдү улантыш үчүн дагы окууганы барганда, мен өзүмдүн дипломдук ишимди тапшырдым. Бул дипломдук иш көптөн бери ниет кылып, жүрөгүмдү сактап жүргөн сүрөт эле. Албетте бул сүрөттө Данияр менен Жамиля тартылганын силер дароо эле баамдаган чыгарсыңар. Ооба, менин ал сүрөтүмдү күзгү кең талаа менен кеткен жолдо топчуланбаган шинели жакжайып, алдыга утурлап баскан Данияр менен анын жанында асма баштыгын карманып, кубаттуу келе жаткан Жамиля. Алардын бет алды Данияр ырдаган, учу кыйыры жок, көйкөлгөн жарык мейкиндик. Бул жарык мейкиндикте кимдер Жамиля менен Даниярча таалайлуу болбос. Ырас, менин сүрөтүм бардык жагынан мыкты тартылган деп айта албасмын. Чеберлик бара-бара эмгек менен келет эмеспи? Анткени менен бул сүрөт мен үчүн дүйнөдө эң кымбаттуу зат. Анткени жүрөктүн эң асыл, алгачкы жалынын мен ушул сүрөткө бергемин. Мына эми бир топ тажрыйбалуу болсом да, кээде иштегеним ойдогудай чыкпай калат. Ошондо өз күчүмө ишенбей, күмөн санаган оор учурлар болот. Андай учурларда менин жүрөгүмдүн дабасы сүрөттөгү Данияр менен Жамиля. Алар көзүмө ушунчалык ысык көрүнүп, мени өзүнө тартып тургансышат. Ошондогу сүрөттү карап, Данияр менен Жамилядан көпкө көз айырбай, алар менен ой бөлүшүп, көзмө көз сүйлөшкөн сүйүм. Кандайсыңар силер азыр? Кайсы жолдор менен кантип бара жатасыңар? Биздин жерде мындай кең талаа, мындай жолдор көп. Казакстандан тартып, Алтай менен Сибирге чейин ачык мейкиндик. Бул ачык мейкиндикте, ушул мейкиндиктей зор эмгекти сүйгөн азаматтар
жаңы жерлерде жаңы турмуш куруу үчүн аттанышты. Балким силер дагы ошол жашка жеткен чыгарсыңар. Анда сапарыңар ачык болсун. Жамиля, менин алтын Жамилям. Сен кеткенде башыңды бийик көтөрүп, кыл чайбай, тайманбай, кең талаа менен кеттиң. Азыр да ошондойсуңбу? Азыр да жол баскандан талыбайсыңбы? Же чарчаган күндөрүң болдубу, жаным Жамиля? Же өз күчүңө ишенбей, күмүн санаган күндөрүң болобу, гүлүм Жамиля? Эгер андай болсо, алсыздана бербе. Даниярды медер кылып жөлөн. Ошондо Данияр сүйүү, жер, жарык дүйнө, турмуш жөнүндөгү деңиздей төгүлгөн жалындуу обонун салып берсин. Ошондо көз алдыңда кең талаа гүлдөп, биздин август түндөрүндөгү чагылгандуу добул төгүп берсин. Коркпо Жамиля алыс жолдон. Сенин жолуң таалай жолу. Андан күмөн санаба. Жол менен басканыңды карап, мен алар менен сырдашам. Тигине Данияр обун салып шаңшыды. Демек ал Жамиля экөө мени жолго чакырышат. Ооба, мен жолго чыгышым керек. Ооба, жаркылдаган кең талаанын жолун басып, мен өзүмдүн айылыма барам. Туулуп өскөн жер күч кубатым. Мен андан жаңы түркүн боек табам. Сүрөт тарткан боектун ар бир сүрткөн сызыгында Жамилянын жүрөк оту болсун. Сиздер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.